Добрый вечер, мои дорогие подписчики. Кутмандуу кечиңер менен менин урматтуу катталуучуларым. Вечер деген кеч дегенди билдирет экен. Добрый вечер дегенде кутмандуу кеч. Күн киргенден баштап аябай караңгы болуп түн болуп калгычакка чейин колдонулуучу учурашуунун бир түрү экен. Биз каналыбызда орус жергесинде иштегени келген мигранттарга, жердештерибизге же болбосо кыргыз тилин түшүнгөн башка туугандарга деле көбүнчө мусулман адамдар эле түшүнөт да кыргыз тилибизди. Ошолорго орус жергесинде иштегенде пайдалануучу эң жөнөкөй, эң керектүү сөздөрдүн жөнөкөй, жалпак, оңой тил менен колдонулуучу варианттарын чогуу үйрөнүү. Ал эми кичине аз-маз билгендер болсо, алар менен чогуу дагы сөз байлыгыбызды өрчүтүү, дагы жакшы сүйлөгөндү, дагы кенен сүйлөгөндү, дагы туура сүйлөгөндү чогуу үйрөнүү. Калый деген катталуучу бар экен. То, тех, те деген сөздөрдүн пайдаланышын айтыңызчы дейт. Эми ушунун пайдаланышын айтайын десем, та деген дагы тактооч бар. Мунун баары тактоочтор, тактап айтканда. Көп болду бул суроо берилгенине. Мен ушул видеого даярданып жооп бербей аттым комментарийден. Ошол бүгүнкү сабактын темасы калыйдын берилген суроосуна байланыштуу. Бардык сабактын темасы ушул тема. То, та, тот деген сөздөр, тактоочтор, деген тактоочтор бир гана штукту айтып атканда пайдаланат экен. Мисалы, то деп тактай турган болсок, стекло, ведро, платье, дело, окно, одеяло. Бардыгы слова женского рода. Среднего рода. Ушул средний роддогу сөздөрдүн баарын такташ үчүн сиз то дегенди пайдаланышыңыз керек экен. То стекло, то ведро, то платье, то дело, то окно, то одеяло. Ал эми та деген тактоочту пайдаланыш үчүн ага байланыштуу могул сөздүн баары, зататоч, ататоч, ошонун баары женский роддогу сөздөр болуш керек экен. Рама, девушка, рубашка, работа, лестница, подушка, коробка, стена, занавеска. Кандай женский роддогу сөздөр болсо дагы аны такташ үчүн та. Та рама, та девушка, та рубашка, та работа. Та лестница, по которой я шел, была очень крутой. Та подушка, на которой я спала, была очень мягкой. Тактап атасыз да. Ошон үчүн тот дегенде болсо мужской роддогу сөздөрдү тактоо үчүн пайдаланат экенбиз. Тот стол, на котором я сидел, был круглым. Тот парень, с которым я встречался, мисалы, был высоким. Тот день, в котором мы встретились, был очень радостным. Тот матрас, на котором я спал, стал очень грязным. Мужской роддогу сөздөрдө тот деп тактайт экенбиз. Эми ушул то, та, тот деген болду. Мунун кыргызчасы тигил, ал, диалектикалык сөздөрдү кошсок, оногу деп коебуз, оногу, онову, оно деп коебуз. Оноу деп. Ошону билдирет экен. Ошол тактоочтор экен бул то, та, тот деген. Болгонун айырмасы тону средний роддогу сөздү тактар да, таны женский роддогу сөз тактар да, тотту мужской роддогу сөздү тактар да кошот экенбиз. Эми ошол сөздөрдүн баары бир гана штук буюмду же затты, жандууну, жансызды тактар да кошулат экен ушул сөздүн баары. Көйнөктү тактасаңыз, платье дегиңиз келсе, то платье, бир эле платье. Та подушка, бир эле подушка. Тот парень, бир эле парень, бирөө эле болду. Эми ошонун баары көп болсо, үчөөнө тең мужской родбу, женский родбу, средний родбу эч айырмаланбастан те деп пайдаланат экенбиз. Кайсы роддо болсо дагы, эки жана андан ашык болсо, баарын эле те деп тактайт экенбиз. Те деген кыргыз тилинде тигилер, алар деп которулат экен которгондо. Ал эми тактаса, мисалы, те парни, которые учились в нашем классе, были умные. Биздин класста окуган балдар
акылдуу болчу деп эле коебуз да, балдар деп тактап. А орус тилинде болсо ошо те деп такташат экен. Тиги ал деп кыргыз тилинде айтып койгонубуз менен орус тилинде ушундай айырма экен. Бирөө болсо то средний род, та женский род, тот мужской роддогу сөздөрдү тактоо үчүн. Ал эми көп болсо кандай роддогу сөз болгонуна карабастан те деп тактайт экенбиз. Мисалы, то стекло чистое. Тиги айнек таза. Болбосо ал айнек таза. Бир эле айнек жөнүндө сөз болуп атат, Те стекла битые. Ал айнектер сынык. Тиги айнектер сынык. Эки жана андан ашык болду да, может 2 айнек бар, может 200 айнек бар. Тиги дедик. Ошон үчүн те стекла. Көп айнек болгон үчүн те дегенди кошот экенбиз. Та девушка, бир эле девушка, Тиги кыз стройная, сымбаттуу, бир эле кыз болду. Та деген тактошту пайдаландык. Те девушки, эки же андан көп болду. Те деген тактошту пайдаландык. Те девушки, врачи, эки жана андан ашык кыз болду. Тиги кыздар доктур дейт. Ошон үчүн те деген тактошту пайдаланып атабыз. Эми мужской роддогу сөздөргө. Тот дегенди пайдаланабыз дедик, бирөө болсо. Тот парень высокий. Тиги баланын бою узун. Те парни. Парни дегенде уже эки же андан көп экенин түшүнөбүз да. Те парни работяги. Эки же андан ашык бала болду. Ал балдар иштерман. Тот шкаф большой. Бир эле шкаф жөнүндө сөз болуп атат. Ал шкаф чоң дейт. Те шкафы, ал шкафтар жаңы, новые. Тиги деп деле айтып коебуз, кыргыз тилинде. Тиги шкафтар жаңы. Эми ошол та, то, тот дегенди пайдаланыш үчүн ал буюм сизден алысыраак болуш керек, жаныңызда эмес. Тиги, тетиги, ал дегенде кичине алысыраакты көрсөтөбүз да, же көрбөй атасыз, аябай алыс болуп турат, ошондо тактап атасыз да. Болбосо бул деп эле коймоксуз да. Нары алыс болгон үчүн ошол тигил, ал деп көрсөтүп атасыз. То, та, тот деген тактоошторду тигил, ал деген тактоош кыргыз тилине которгондо бир гана штукту тактаарда айтабыз. Женский роддогу сөздөргө. Средний род, женский род, мужской род. Ал эми это, этот деген да тактооштор бар. Ал болсо бир штук, бирок бул деген тактоошто билдирет экен. А жанагы то, та, тот дегендер көп болсо те деп айтабыз дебедикпи? Ал эки же көп, алар тигилер деген тактоочу экен. Эми ошол эки же көп булар болсо эти деп өзгөрүлөт экен. То, та, тот бир штук болгон тигил же ал. Бул деп өзгөртүш үчүн это, это, этот деп өзгөрүлөт экен. Те деген эки жана андан ашык, алар жана тигилер. Бул деп өзгөрүш үчүн эти деп өзгөрүлөт экен. Мисалы, то деген сөз средний родго айтылат дедим, То одеяло теплое. Бирөө болду да. Ал одеял жылуу. Ал дедик, мына. То деген ал. Это тонкое. Бул жука. Мен муну колумда кармап турам. Ошентип айтып атам да. Ал одеял деп үйдөгү одеялды айтып аткан болушум деле мүмкүн. Ал одеял жылуу. То одеяло теплое. А бул одеял жука. Это одеяло тонкое. То дело трудное. Ал иш татаал. Мисалы, немеге Краснодарга чакырып атат мени. Повар болуп иште деп, пиццанын камырын жууруп бер, мисалы, туурап бер жана немелерин деп атат. Ал мен тиги оруска айтам.
То дело трудное, ал иш татал. А это легкое, а бул оңой деген. Это платье красивое. Платье дегенде средний роддогу сөз. Ошон үчүн это деп колдонуп атабыз. Бул көйнөк жакшынакай. Это платье красивое. Бул көйнөк. А то платье короткое. А тиги көйнөк кыска, мисалы. То дегенде тигил деп айтып атам. Женский роддогу сөздөрдү мындай кылып айтсак туура болот экен. Та рама белая. Тиги айнек ак. Рама деген сөз слово женского рода, да. Рама, белая деп атпайсызбы? Ошо женский роддогу сөз. Ошон үчүн та деген тактошту колдонот экенбиз. Ал тигил айнек ак. Эта рама коричневая. Бул айнек күрөң. Та рубашка грязная. Мисалы, күйөөңүз ак көйнөктү кийем деп атса, сиз көк көйнөк берип атасыз да. Анан ак көйнөктү кийем мен деди. Антсе сиз айтасыз. Та рубашка грязная. Ал көйнөк кир. Эта рубашка чистая. Бул көйнөк таза. Бул көк көйнөк таза деп айттыңыз мисалы. Ошон үчүн бул дегенде это, ал дегенде та. Мужской роддогу сөздөрдү пайдаланыш үчүн тот деген тактоошту колдонобуз дедик алга. А бул дегенге тот деп айтабыз, тамгасын кошуп коет экенбиз. Тот парень высокий, ал бала узун. Мисалы, бирөөнү күтүп атасыз, анан күтүп аткан бала тигилби деп сурады, тети баланы күтүп атасыңбы десе, ал бою кичинекей бала экен, анан сиз айтып атасыз, нет, тот парень высокий, жок, ал бала узун. Сиз узун баланы күтүп атканыңызды айтып атасыз. Этот парень умный. Бул бала акылдуу. Этот бул. Тот шкаф белый. Тиги шкаф ак. Ал шкаф ак. Этот шкаф серый. Бул шкаф боз. Эми ушуну түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Эгер түшүнбөй калсаңыздар, баарыбыз билгендей эле, сиздер да билесиздер болуш керек уже. Мен дайыма предлагать этем, эгер түшүнүксүз бир нерсе болуп калса, берилген сурооңузга кайра ушул видеонун астына комментарийге тактап сурасаңыз, андан кийинкини тактап комментарийде жооп берүүгө аракет кылам. Эми менин өзүмдөн бир тактоо дагы бир ушул сөздөргө байланыштуу. Было будет дегенди көп пайдаланабыз деп канча сабак мурун айтканмын. Ушул эки сөздү жазып эстеп коюңуздар деп айтканмын. Будетти көптөн бери эле пайдаланганды үйрөнүп келатабыз. Эми было дегенди кандай пайдаланабыз? Эгер тактап атканда өткөн чакты айткыңыз келсе, өткөн нерсени айткыңыз келсе, өткөн буюмду тактагыңыз келсе, мурдагы буюмду, анда было деген сөздү кошуп коет экенсиз. Кыргызчага которгондо мындай болот. То одеяло, бир эле штук одеяло да. Это слово среднего рода, ошон үчүн то деген тактоочту пайдаланып атабыз. То одеяло было теплое, жылуу болчу. Мына было деген болчу деди. Значит, ал одеяло азыр жок. Ал одеяло жылуу болчу. Прошедшее времяны айтканда пайдаланат экенбиз, өткөн чакты. Тот парень был высокий. Ал бала узун болчу, узун бойлуу болчу дейт баланы. Та рубашка была грязной. Ал көйнөк кир болчу. Те девушки были доктора. Ал кыздар, мына те деп пайдаландым, ал кыздар доктор болчу. Демек, было, был, была, были деген сөздүн баары өткөн мааниде колдонулганда, кыргыз тилине которгондо болчу дегенди билдирет экен. Эгер то деген тактоошту пайдаланчу убакыт болсо, аны пайдаланыш үчүн могу ортодо слово среднего рода болуш керек, То дегенде было деп тактайт экенбиз.
та деп такташ үчүн могу жерде слово женского рода туруш керек. Анда была деп тактайт экенбиз. Тот деген тактоошто пайдаланыш үчүн ортодо слово мужского рода туруш керек, дагы был деп тактайт экенбиз. Те дегенди сөз тактоошто пайдаланыш үчүн ортодо көптүк түрдөгү женский род, средний род, мужской роддогу сөздүн баары тура берет экен. Просто алар 2 жана андан ашык көп болуш керек экен. Ага были деген сөздү кошот экенбиз. Ушуну менен бүгүнкү темабыз аяктады. Катталбай көрүп аткан болсоңуздар катталыңыздар, катталган болсоңуздар видео жакса класс басыңыздар, суроолоруңуз болсо комментарийге жазыңыздар. Эртең бүрсүгүнү 2 күндө көбүрөөк видео тартам, ошон үчүн керектүү сизге шашылыш суроолоруңуз болсо ушул видеонун астына комментарий калтырсаңыз, видеодо суроо жооп иретинде жооп бергенге аракет кылабыз. Биздин видеолорубуз менен тааныштарыңыздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Поделиться деген кнопканы басыңыздар.